Саламатсыңарбы менин сүйүктүү бөбөктөрүм. Мен бүгүн силерге акылдуу бала жомогун окуп берейин. Акылдуу бала. Илгери бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып: "Балам, мени сыйласаң ууру бол. Мындан өткөн жакшы кесип жок" дейт. Анда баласы капаланып мындай деди: "Ата, эгер мени бала кылам десең, уурулук кесипти үйрөтпө, андан көрө адал эмгек кылайын." Ууру аябай ачууланып: "Атанын жолун жолдобойт деген эмне? Атанын тилин албайт имиш. Менин сөзүм эки эмес, айтканымдан кайтпайм. Бүгүндүнү төмөнгү айылдагы жоошбайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Уурдабай келсең көзүмө көрүнбөй, ошондон ары жогол." Бала макул деп үйдөн чыкты да жоошбайдын кызыл өгүзүн күзгегинге сатып келди. Бирок атасына сатып алганын айткан жок. Балам өзүмдү тартып ууру болот экен деп атасы абдан кубанды. Өгүздү союп алышты. "Ата, бул этти жегенде мурда экөөбүз таразага түшөлү. Эт бүткөндө кемебиз канча семирет экенбиз, ошону билели" деди бала. Атасы макул таап экөө таразага түштү. Арадан 1-2 жума өткөндөн кийин эт түгөндү экөө таразага дагы түштү. Атасы мурункудан 2-3 кадак арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо 5-6 кадак семирген экен. Бул ишке атасы аң-таң калып баласына жөн сурайт. "Таң кала турган эч нерсе деле жок" деди баласы. "Сиз эт жеп жатканда уурулугум ачылып калбагай эле деп коркуп жейсиз. Ал мен өгүздү сатып келгем. Ошондуктан коркконум жок. Жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат." Ошондо атасы баласына: "Уурулук эң жаман иш турбайбы? Сен бул бузук жолго түшпөй, түз жолго түшкөнүң абдан жакшы болуптур" деген экен.